Дастан ишканасынын мурдагы жетекчиси Алексей Ширшов үй камагына чыкты. Бул тууралуу 1-май райондук сотунан билдиришти. 10-майдагы 1-май райондук сотунун чечими менен Алексей Ширшовду 26-майга чейин үй камагына чыгаруу түрүндө баш коргоо чарасы тандалды. Эскерте кетсек, УКМК 10-майда Дастан ишканасынын мурдагы жетекчиси Алексей Ширшов кармалганын билдирген. УКМК Аврора плюс эс алуу борборунун аймагындагы мамлекеттик менчиктен кымбат баалуу кыймылсыз мүлктөрдү мыйзамсыз чыгарып алуу фактысы боюнча кылмыш ишин териштирүүдө. Териштирилип жаткан иштин алкагында бизнес өкүлдөрүнүн мамлекеттик жана сот органдарынын айрым кызмат адамдары менен кылмыштуу сүйлөшүү фактылары аныкталып, Ысык көл райондук жана облустук сотторунун, Бишкек шаарынын, Чүй жана Ысык көл облустарынын райондор аралык сотторунун, Жогорку соттун судьяларын, ошондой эле президенттин аппаратынын, мамлекеттик мүлк фондунун жана мамлекеттик каттоо кызматынын кызмат адамдарын тартуу менен татаал коррупциялык схеманы түзүшкөн. Натыйжада 56 кымбат баалуу батир жана 27 коттедж жеке менчикке мыйзамсыз өтүп кеткен. Тергөө учурунда бул иш боюнча буга чейин кармалган адамдардан тышкары аталган кыймылсыз мүлктү мамлекеттин менчигинен чыгаруунун негизги уюштуруучуларынын бири белгилүү Алексей Ширшов экени аныкталган. Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери Индия жарандарынын денесине залака келтирген шектүү жарандарды кармады. Бул тууралуу ведомствонун басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, буга чейин социалдык түйүндөрдө Бишкек шаарындагы Киев жана Үмүталиев көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан кафенин ичинен белгисиз жарандар индиялык жарандардын денесине залал келтирип жаткан видео тасма тараган. Аталган окуя Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын бирдиктүү реестерине катталып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 280-беренесинде каралган бейбаштык боюнча кылмыш белгиси боюнча кылмыш иши козголгон. Тергөө жана ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Ички иштер министринин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын жана Бишкек шаардык милициясынын кылмыш иликтөө башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүүделип, 2000-жылы туулган НС жана 2004-жылы туулган БК аттуу жарандардын өздүгү такталып, тергөө кызматына жеткирилген. Жазык процессуалдык кодексинин 96-беренесине ылайык Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. Учурда тергөө амалдары улантылууда. Урматтуу жарандар, милиция кылмыштын бетин ачууда тоскоолдуктарды жаратпоо жана шектүү адамдардын изин сууп кетүүсүнө жол бербөө үчүн видео байкоодон, кылмыш же укук бузуу болгон жерлерде күбөлөр тарабынан тартылган сүрөттөрдү жана видео жазууларды алдын ала таратпоого чакырат. Сиздин коопсуздугуңузга коркунуч жаралса, күнү-түнү кызматтагы 102 кыска номерине кабарлап, ал эми далилдерди тергөөчүлөргө берүүнү суранабыз деп айтылат маалыматта. Кыргызстандын энергетика министри Доскул Бекмурзаев Бириккен Араб Эмираттарында өтүп жаткан дүйнөлүк коммуналдык конгресс эл аралык стратегиялык конференциясына катышууда. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, министр Бириккен Араб Эмираттарынын энергетика жана инфраструктура министри Сухайла Мухаммед Аль Мазруинин чакыруусу менен келди. Конференцияга Азиянын жана Европанын бир катар мамлекеттеринин энергетика министрлери катышты. Бул жаңы өнөктөштөрдү табуу жана энергетика тармагындагы акыркы тенденцияларды талкуулоо үчүн ыңгайлуу аянтча. Сухайл Мухаммед Аль Мазруи менен болгон эки тараптуу жолугушууда энергиянын кайра жаралуучу булактары боюнча маселелер талкууланды. Доскул Бекмурзаев Кыргызстандын гидроэнергетика тармагынын мүмкүнчүлүгү тууралуу айтып, биргелешкен долбоорлорду жана инвестицияларды ишке ашыруу үчүн кызматташууга ачык экенин билдирди деп айтылат маалыматта. Сапардын эң маанилүү учурларынын бири Сауд Аравиянын энергетика министри Ханзада Абдулазиз бин Сальман Ал Сауд менен жолугушуу болду. Араб жарым аралынын өлкөлөрү менен биздин байланыштарыбыз чыңдалууда. Энергетика министрлигинин аракеттери Кыргызстандын энергетика тармагын модернизациялоого багытталган. Биз чоң максаттарга жете турган ишенимдүү өнөктөштөрдү издеп жатабыз. Биз инвесторлор үчүн бардык шарттарды түзүүгө даярбыз, дейт министр Бекмурзаев. Эске салсак, апрель айында Кыргыз Республикасынын энергетика министрлиги менен Бириккен Араб Эмираттарынын ири энергетикалык компаниясынын ортосунда өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол коюлган. Бул компания өлкөбүздүн кайра жаралуучу энергия булактарынын потенциалын изилдейт. Бишкек шаарында балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата 1 айлык өтүүдө. Муниципалитеттин басма сөз кызматы билдиргендей, Бишкек шаарынын мэриясынын шаардык саламаттык сактоо башкармалыгы 11-майдан 15-июнга чейин биздин балдар планетанын келечеги деген ураан менен балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата 1 айлык өткөрүү жөнүндө буйрук чыгарды. 1 айлыктын алкагында шаардык саламаттык сактоо уюмдары турмуштук оор кырдаалга кабылган, баш калкалоочу жайларда, интернаттарда жашаган балдарды акысыз тереңдетилген медициналык кароодон өткөрүшөт.
Муктаж болгон балдар көрсөтмөлөр боюнча кошумча ОМС программасы боюнча дары-дармектер менен камсыз болушат деп баса белгилешти мэриядан. Мындан тышкары шаардын базарларында кароосуз калган жана иштеген балдарды аныктоо боюнча рейдтик иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Ошондой эле эмдөө, улуттук эмдөө графиги жана муктаж болгон балдар үчүн ооз көңдөйүнүн санитариясы боюнча улантылууда. Балдарга медициналык жардамды шаардык балдардын клиникалык тез жардам ооруканасы, үй-бүлөлүк дарыгерлер борбору, шаардык стоматологиялык поликлиникалар, балдарды реабилитациялоо жана үй-бүлөнү колдоо борбору көрсөтөт. 2022 жылдын 1-январына карата Бишкек шаарындагы үй-бүлөлүк медициналык борборунун каттоосунда 18 жашка чейинки ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 3405 бала, 172 жетим бала, турмуштук оор кырдаалга кабылган 257 бала текшерүүдөн өткөн. Чолпон Ата шаарында Ысык көл эл аралык туристтик көргөзмө жарманкеси өтөт. Бул тууралуу Кабар агенттигиндеги маалымат жыйынында Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов билдирди. Анын айтымында көргөзмө жарманке 13-14 май күндөрү Чыңгыз Айтматов атындагы Рух Ордо борборунда болот. Жыл сайын туристтик сезон башталганда жарманке өткөрүп турабыз. Быйылкы иш-чара 13 майда саат 12:00дөн башталып, ага 200дөн ашык компаниянын катышуусу күтүлүүдө. Анда облустарда келген кол өнөрчүлөрдүн эмгеги коюлат. Улуттук аспаптардын көргөзмөсү, салбуурун оюну жана майрамдык концерт өтөт. Кечки саат 18:00 расмий ачылуу аземи өтүп, өлкө башчысынын келишин күтүп жатабыз дейт ал. Министр иш-чаранын алкагында туристтик форум өтөөрүн кошумчалап кетти. Курандан дилим тазарат кароосунагы старт алды. Аталган иш-чарага жалпысынан тандалган Куранды жатка билип, аны кыраат менен окуган карылар атсалышууда. Кур'ан акыркы үммөткө түштү, акыркы үммөттүн эң жакшысы болду. Кур'анды жаттап алган каарыны Кур'ан менен дагы тастыкталды, хадис менен дагы тастыкталды, аларды урмат кылууга ылайыктуу инсанга айланды. Ал эми Кур'анды жаттатып койгон ата-энеге кыямат күнүндө алтындан тажы кийгизиле турган улуу даража насип болду. Кур'ан кимге насип болсо, кимге байланышса, бардыгы ыйык болду. Бүгүнкү өткөрүлүп жаткан Кур'ан майрамыбыз, бүгүнкү өткөрүлүп жаткан конкурсубуз, мусабакабыз башка конкурстардан айырмаланып, биздин тарыхыбызда биринчи болуп атат десек жаңылышпайбыз. Мына bundan кийин июнь айларынын этегинде дагы дүйнөлүк Кур'ан мусабакасын конкурсун 30 мамлекеттен чакырып ушул жерде өткөзгөнү жатабыз. Бул Кыргызстаныбыз үчүн жакшылык, Кыргызстаныбыз үчүн береке. Кур'андын маанисин түшүнүп, Кур'андын чеберчилик менен окуган адам, ал Лаухул Махфуздан Кур'анды көчүрүп жазган улуу периштелер менен, улуу элчи периштелер менен бирге болот деп пайгамбар алейхиссалам айтты. Анда урматтуу жамаат, баарыбыз Кур'анга кызмат кылалы. Кур'анды сүйөлү, үйлөрүбүздө окуйлу, балдарыбызга да окуталы. Бүгүнкү Кур'ан мусабакабыз айырмаланып, ушундай мукам үнү менен, кооз үнү менен, кырааты менен элдин ушул жүрөгүнө шу Кур'анды жеткирүүгө аракет кылган каарыларыбызды Кыргызстан боюнча тандоо конкурсун уюштуруп, алардан тандалып келген, ар бир аймактан келген кааракелерибиз сиздерге бүгүн Кур'ан окуп берсе, ошол кааракебиз Кур'ан окуп берген аяттарды аалымдарыбыз тафсирлеп берет. Адамзатка руханий байлык тартуулап, дүйнө таанымын кеңейтип, жашоону тартипке салган ыйык Курандын маанисин түшүнө билүү, чечмелүү, аны кайталап окуу өтө маанилүү. Жогорку деңгээлдеги иш-чара Кыргызстанда алгачкы жолу өтүүдө. Куранды биз карай турган болсок, изилдеп Курандагы 10%га жакын гана буйруктар экен. Ушул нерселерди аткаргыла, бул нерседен арамдардан тыйылгыла деп. Ал эми дээрлик изилдеп 90%ын карай турган болсок, адамдын өздүгүн бекемдөөгө, кулк мүнөзүн оңдоого, пейилин оңдоого, акылын тунуртууга, жан дүйнөнү байытууга багытталган экен да. Мына ошондуктан Куран ар бир адамдын жан дүйнөсүнө бул
моралдык жактан азык болот, андан кийин жашоосунда керектүү болгондуктан биз Куранды даңазалоо максатында мына ошол Курандан дилимди тазаратуу иш-чараны өткөрүп атабыз. Элдин баягы диний билимин жогорулатуу максатында мына ушундай иш-чара уюштурулуп атат. Канчалаган мусулмандардын кыялы болгон ыйык Куранды жатка билүү көп мээнетти, зеректикти талап кылат. Буга чейин бир нече Куран жарыштарга катышып, ийгилик жаратып келген Рамазан Касымов бүгүн Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда өтүп жаткан Курандан дилим тазарат кароо сынагынын катышуучусу. Анын айтымында Куранды толугу менен 5 ай аралыгында жаттап бүткөн. Эң негизинен атайын дуасы болуш керек Куран жаттаган адамга. Анан өзүнүн аракети, тырышкактыгы, зээндүүлүгү болуш керек. Ушул болсо Куранды жатташ тез жаттап кетет. Куранды баштаганда сабатты кичине слабыраак болушу мүмкүн. 3-4 пара, 3-төн 1 бөлүгүн жаттагандан кийин адамдын зээни тазаланып ачылат да. Куранды көп жатта баштайт. Биз дагы устаздар ушундай тартипте жаттаткан. Ошол тез аранын ичинде жаттап чыкканбыз. Мисалга Чилде деп коет, ушундай тартипте жаттаганбыз биз. 40 күнүн ичинде 12 пара, 10 пара ушундай жаттап чыкканбыз. Тез аранын ичинде Аллах Таала насип эткен экен. Ушул Көл областынан катышып турабыз. Аллах Таала Куранды сонун сулуу кылып түшүргөн. Биз дагы ошону элибизге сулуулугуну, Курандын көркөмдүгүнү жүрөгүнө жеткизип, ушу элибизди Куран менен тарбиялап келечекте жаштарыбыз бардыгы карылар болуп. Курандан дилим тазарат кароо сынагы 2015 жылдан тарта Кыргызстанда саламаттыкты сактоо, социалдык өнүктүрүү, билим берүү тармагында ири долбоорлорду ишке ашырган Ас-Сафа коомдук бирикмесинин колдоосу менен ишке ашууда. Жаштардын Куранга болгон сүйүүсүн арттыруу, аларды руханий жактан байытуу жана тарбия алуусуна багытталган ушундай иш-чараларды өткөзүүгө муфтияттан инициатива келгенден биз колдоп бердик. Бүгүнкү күндө республика бул иш-чара республика боюнча өтүп аткандыктан республика боюнча 350дөн ашык бизден Куран жаттаган каракелер катышышты. Жер-жеринен онлайн түрүндө отборочный турлар өтүп, бүгүн азыр филармонияда финал өтүп атат. Иш-чаранын жакшы жери бул международный уровеньге чыгарган атабыз, буйруса. Дагы келерке болочокто дагы пландарыбыз бар. Ушундай жакшы иш-чаралар болсо биз колдоп бергенге дайыма даярбыз. Аталган кароо сынактын жыйынтыгы боюнча биринчи орунду Бишкек шаарынын тургуну Муса Атабаев, ал эми экинчи орунду Баткен областынан келген Умаркул Коймуратов багындырды. Ал эми үчүнчү орунду Ош облусунан келген Нурбек Орунбаев мырза ээледи. Төлөгөндөн бишине төлөгөмүн буян болуп Алла Тааланын сыноосу экенде. Миразиз Абдиев ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгенине карабай 10 жылдан бери такси айдап иштейт. Биринчи чакан дүкөндү иштетип, андан акча топтоп Тико машинасын алган. Ал эми 2 жыл мурун бул унасын Даатка айымдар жамааты белекке беришкен. Бирок жакындарынын колдоосу менен ден соолугун карап, үй бүлө күтүп, адам эч нерсеге чөкпөшү керек деп жашап келет. Үй бүлөлүү болгондон кийин анын жашоосу өзгөргөн. Үйлөнүп Ümit teyzeli konuşkenler, teyzeli konuşkenler. En yüzün anına kamuk saldım. Kamuk salıp, maşıkamının kaleskere bağırıp gelip, tağırıp getirdim kaleskamını. O yüzden Allah Teala dua kıladım, ey Allah Teala. Maşina ver. Oradan da 300-400 top Tiko'nun adını aldım. Баспай калганым жана так сүйлөй албаганым эле болбосо, ден соолугум жакшы деген Миразиз башынан оор күндөрдү да өткөрдү. Тагдырдын сыноолорунун бирине да сынбай, кол шилтеп же оңой тамактын жолун издебеш керек дейт. Такси айдап үй бүлөнү багуу үчүн унасын өзүнө ыңгайлаштырып алган. Bir kolum donmuyor, bir kolum yolda olur. Yani tarihten sonra bu kadar telefonu ararım görünce. Maalesef teşekkür ederim.
Мектепте толук билим ала албаса дагы мугалимдер үйүнө келип ага сабак өтүп кетишкен. 2 жыл араб тилинде окуган. Коомдук иштерге да активдүү катышат. Андыктан коомдук жайларда көп жүрүп калат. Бир топ ыңгайсыздыктарга туш болот. Миразиз өзү унада жүргөнү менен ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендердин баары эле таксиде жүрө албайт. Анын пикиринде коомдук унааларда пандустун жоктугу көпчүлүккө кыйынчылык жаратат. Мамлекетте мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар өзү каржылайт, баалайт. Анан пандустарам сонун келди. Бизде Кыргызстанда пандустар талапын жооп бербейт. Кээде бийик кылып коет, кээде кичине кылып коет. Ошону бизге ыңгайлуу кылып берсе жакшыланат. Мына телевизордон пандус кылып берсе жакшы эле. Миразиз акын жаштайынан ыр жазат. 60-ка жакындап калган ырларын чогултуп, жакында «Ырларым менин сырларым» деген китебин чыгарсам деп турат. Көптөгөн ардак грамоталардын, ыраазычылык каттардын жана кыргыздын кыраан жигити сыяктуу төш белгилердин ээси. Коомдук иштерге активдүү катышып, башкаларды да кайдыгер болбой, өзгөлөргө жардам берүүгө үндөйт. Үйдө отуруп, камалып отуруп, менин колума иштеге кирбейт деп деген мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардан баары келет. Ошолор көрүп, кичине өзүнө мотивация алат деген мааниде мен коомдук иштерге аралашып жүрөм. Келечекте ой пландарым көп. Миразиз жалгыз эмес, оштогу майыптыгы бар тагдырлаш бир туугандай эле болуп калгандар бар. Ар дайым бири-бирине каралашып, сыр бөлүшүп, иш-чараларга чогуу катышып, бири-бирине жөлөк таяк болуп жүрүшөт. 2 кыз бир уулдун атасы Кара Суу районунан Ош шаарына келип эмгектенет. Бийликке кайрылып, шаардан батирлүү болсом деген тилегин да билдирген. Кудагайдай чоң жүрөм. Жары жапамды коюптум. Ondan kuvvetli alan деген баягы үмүт кылган адам баягы айтып койсо үмүт кылып кайда күтө береткенде кайдан алам деп Кудайга дуа кылып жүрөм. Үйдү жакын арада алып калам деген иштениптемин. Sözümü prezidentimiz uğat деген istendim. Kudakayda yüzde alıp şahsi niyetmenin toy kılam деген niyetim var. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.